саламатсыңар балдар. Биз бүгүнкү сабакта силер менен 9-класстын мамлекеттик экзамен тапшырууга арналган жардам берүүчү айрым тапшырмаларды аткарууга карата көрсөтмө берүүгө арналган сабак экендигин эскерте кетмекчимин. Анда эмесе дептерлериңерди даярдап, айрым бир тапшырмалардын чыгарылыштарын жазып отургула. Анткени силер саналуу күндөрдөн кийин мамлекеттик экзамен тапшырасыңар. Ошондо силерге бул бүгүнкү чыгарган эсептер жардамга келиши мүмкүн. Анда эмесе келгиле, алгач мен ушул экзамендик материалдардын ичинен биринчи бөлүмдүн бир тапшырмасын аткарып көрсөтөйүн. Силердин эсиңерде болсо керек. Мамлекеттик экзаменде математика боюнча 5 бөлүмдөн тапшырмалар бар болчу. Мен азыр бүгүнкү сабакта ар бир бөлүмдөн чыгарып көрсөтөйүн. Анда эмесе мынакей биринчи бөлүмдүн бир тапшырмасын чыгаралык. Ал үчүн алгач бир аз теориялык материалдарды кайталап өтөйүн. Силер экранда бир нече 3-түн суммасын жана бир нече 3-түн көбөйтүүндүсүн көрүп турасыңар. Башкача айтканда, сол жакта кошулуучулар, оң жакта көбөйтүүчүлөр турат. Бирок бир нерсени эске алабыз. Кошулуучулардын баардыгы бирдей. Жана ошондой эле көбөйтүүчүлөр дагы бирдей экен. Анда буларды кыскача түрдө же болбосо ыңгайлуу түрдө кантип жазып койсок болот эле? Ооба балдар. Эгер кошулуучулардын баары бирдей болсо, анда 3-төн 5-өө тургандыктан, мынакей, мен санап коеюн, 5 кошулуучу тургандыктан биз 3 көбөйтүү 5 десек болот. Же 5 көбөйтүүчү тургандыктан муну кантип жазып койсок болот? Мынакей, кошулуучулар бирдей болсо 15 чыгат. Анткени мен муну 3-тү 5-ке көбөйтүп таптым. 3-тү өзүнө өзүн 5 жолу көбөйтсөңөр 243 чыгат. Ушуларды жазууда балдар, силерге ыңгайлуу болуш үчүн алгебра курсунда кошулуучулар бирдей болсо, аларды сумманы көбөйтүндү түрүндө жазсаңар болот. 3 көбөйтүү 5. Ал эми көбөйтүүчүлөр бирдей болсо, аларды даража түрүндө жазса болот. 3-түн 5-чи даражасы. Кана жакшылап көңүл бургулачы. Эгерде кошулуучулардын баардыгы бирдей болсо, анда сумманы көбөйтүндү түрүндө жазсаңар болот. Эгер көбөйтүүчүлөрдүн баардыгы бирдей болсо, анда аларды даража түрүндө жазсаңар болот. 3-түн 5-чи даражасы жалпы учурда А'нын К'нчы даражасы. Бул даража түшүнүгү менен байланыштуу болот. Ушул жерде даража түшүнүгүндө А даражанын негизи болуп эсептелет, К даражанын көрсөткүчү болуп эсептелет. Биз 9-класска чейин рационалдыкты өткөнбүз. А чыныгы сандардын көптүгүнө тиешелүү, К биз бүгүнкү сабакта колдоно турган мисалда бүтүн сандардын көптүгүнө тиешелүү. Ошондой эле дагы негизги теориялык материалдардан эгерде А'нын минус n-чи даражасы болсо, аны силер 1 бөлүнгөн А'нын n-чи даражасы деп жазып аласыңар. А'нын 0-чү даражасы 1-ге барабар. Башкача айтканда, каалаган сандын 0-чү даражасы 1-ге барабар экенин көрдүңөр. А мында чыныгы сандардын көптүгүнө кирет. Андан кийин силер 5 касиетин билесиңер. Негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүү үчүн негизинин өзүн жазып, даража көрсөткүчтөрүн кошуп коебуз. Негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүш үчүн анда негизинин өзүн жазып, бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүн кемитип коебуз. Даражаны даражага көтөргөндө негизин өзүн жазып, даража көрсөткүчтөрүн көбөйтүп жазып койсо болот. Көбөйтүндүнү даражага көтөрүш үчүн көбөйтүүчүлөрдүн ар бирин ошол даражага көтөрүп, жыйынтыгын көбөйтүп койсоңор болот. Жана 5-чи касиети тииндини даражага көтөрүш үчүн алымын өзүнчө ошол даражага, бөлүмүн ошол даражага көтөрсөңөр болот. Андан кийин анан бөлүп жазып коесуңар. Мына ушул касиеттер менен силер мектеп курсунда 7-класста натуралдык көрсөткүчтүү даража өтүлөт балдар. 8-класста бүтүн көрсөткүчтүү даража өтүлөт. 9-класста рационалдык көрсөткүчтүү даража өтүлөт. Баардык учурда тең негизи кайсы сан экендигин, даража көрсөткүчү кайсы сандар боло ала тургандыгы менен айырмаланып келген болчу. Анан касиеттери силерге буга чейин эле белгилүү болчу. Мен бул материалды жөн кайталаган жокмун. Анткени биздин экзамендик материалдын биринчи бөлүмүндөгү бир тапшырманы аткарууда ушул касиеттер жардамга келет. Анда эмесе экзамендик тапшырмага көңүл буралык. Мынакей 0-дүн 0 даражасы аныкталбай тургандыгын эсиңерге салам. Анда эмесе биринчи тапшырмага көңүл бурабыз. Амалдарды аткаргыла деп туруп, мынакей силерде сандуу туюнтма турат. Демек ушул туюнтманын маанисин экзаменде кантип табасыңар?
алгач чыгаруу деп жазып алалык. Андан кийин туюнтманын өзүн көчүрүп жазайын. Эми балдар, мынакей туюнтманы мен теңдеш өзгөртүп жаздым. Бирок кантип теңдеш өзгөрттүм? Кайсыл касиетти пайдаландым? Мына карагылачы. 5тен 3-түн -8 даражасын мен 3төн 5тин 8 даражасы деп жазып алдым. Бул жерде кайсы касиетти пайдаландым? Ооба, жогорудагы мен силер менен кайталап өткөн каалаган сандын а-нын -n даражасын 1 бөлүнгөн а-нын n даражасы түрүндө жазып алсак боло тургандыгын көрсөткөм. Демек, 5тен 3-түн -8 даражасы болсо, мен мунун өз ара тескерисине 3төн 5 деп жаздым дагы, -1 даража -8 менен көбөйтүлгөндө 8 даража болуп калды. Ушул жерге жакшылап көңүл бургулачы. Демек, даражанын негизинде турган бөлчөктүн алымы менен бөлүмүнүн ордун алмаштырдып, даража көрсөткүчү оңго айланып кетти, анткени -1 даража менен көбөйтүлдү. Анда силер баамдагандай 5тен 3-түн -8 даражасынын ордуна 3төн 5тин 8 даражасы деп жазып алсак болот. Дагы бир туюнтманы өзгөртөйүн даражаны. 3түн -11 даражасын силер көрүп турган экрандагы касиетти пайдалансам эмне деп жазсам болот? Ооба балдар, 1 бөлүнгөн 3түн 11-си же болбосо 3төн 1дин 11-си деп койсок дагы болот. Түшүнүп жатабызбы? 1 бөлүнгөн 3түн 11-си десеңер да болот, же 3төн 1дин 11-си деп жазып алсаңар да болот. Мына ушул эсептердин чыгарылыштарын дептериңерге жазып отургула. Эми негиздери бирдей болгон даражаларды көрүп турасыңар. Негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүш үчүн негизинин өзүн жазып, даража көрсөткүчтөрүн кошобуз. 8ге -6-ны кошсом 2 чыкты. Демек, 3төн 5тин квадраты. Мынакей мен көбөйтүндүнүн ордуна 3төн 5тин квадраты деп жазып алдым. Эми кийинки көбөйтүүчү дагы мынакей 2 көбөйтүүчүнүн негиздери бирдей экен. 3төн 1дин 11 даражасы менен 3төн 1дин -9 даражасы. Негизинин өзүн жазып, даража көрсөткүчтөрүн кошолучу балдар. Кошсок 11ге -9-ту кошсок 2 болот. 3төн 1дин квадраты 9дан 1 болот. Анткени 3төн 1ди 3төн 1ге көбөйтсөк 9дан 1 чыгат. Мына жазып койдум. Эми тийиндини же болбосо бөлчөктү квадратка көтөрүш үчүн алымын да, бөлүмүн да ошол даражага көтөрмөкпүз. Башкача айтканда 3төн 5ти 3төн 5ке көбөйтсөк 9дан 25 чыгат. -9дан 1. 9дан 25тен 9дан 1ди кемитсем 9дан 24. Буруш бөлчөк келип чыкты. Мунун кыскаруучу бөлчөк болгондуктан 3кө кыскартсам 3төн 8, бүтүн бөлүгүн бөлүп койсом 2,3/2. Жообу 2,3/2. Кана урматтуу окуучулар, ушуларды дептериңерге жазып отургулачы. Бул 9-класстын мамлекеттик экзаменине сунуш кылынган тапшырмалардын бирөөсү. Силер бул тапшырманы мындан башка жол менен да чыгарсаңар болот. Мен азыр теңдеш өзгөртүп чыгарбадымбы? Силер бул туюнтманы мындан башка жол менен да теңдеш өзгөртүп чыгартсаңар болот. Сөзсүз эле ушундай жол менен чыгаргыла деген жокмун. Мүмкүн силер менден дагы рационалдуу жолду табышыңар мүмкүн. Демек, мен экзамендик тапшырмаларга сунуш кылгандардын ичинен биринчи бөлүмдүн бир тапшырмасын аткардым. Эми келгиле кийинки бөлүмдүн бир тапшырмасын аткаралык. Мынакей экранга мен силерге экинчи бөлүмдүн тапшырмасын чыгарып койдум. Анда экранга көңүл бурабыз. Туюнтманы жөнөкөйлөткүлө. Бул экинчи бөлүмдүн бир тапшырмасы. Бул тапшырманы аткарыш үчүн туюнтманы жөнөкөйлөтүш үчүн алгач чыгаруу деп жазып алалы. Андан кийин туюнтманын өзүн жазып алайын. Эми балдар, бул туюнтманы карагылачы, иррационалдык туюнтма болгондуктан силердин эсиңерде бар болчу, квадраттык тамыр ичинде а-нын квадраты модуль ичинде а-га барабар. Мына бул теңдештик менен силер 8-класстан бери таанышсыңар. Бизде анда а деген туюнтманын ордунда биринчи учурда 2 минус тамыр астында 5 турат. Демек, анда келгиле модуль менен жазып алалык. Квадрат менен квадраттык тамырдын көрсөткүчү кыскарып кетти деп эсептейсиңер. Башкача айтканда квадраттык тамыр ичинде а-нын квадраты модуль ичинде а-га барабар экендигин эске алып, мынакей биз силерде көрүп тургандай модуль ичинде 2 минус тамыр астында 5 плюс модуль ичинде 3 минус тамыр астында 5 деп жазып алдык. Эми балдар, силерге негизги бир теориялык материал катары мынакей кайдан келип чыкканын көрсөтүп атам. Мунун ичинен бул келип чыкты. Эми бул жазган учурда
теңдештикти пайдаланып жаздык. Эми мындан ары эмне кылабыз? Бул биринчи кошулуучу балдар. Бул экинчи кошулуучу. Келгиле ар бир кошулуучуну өзүнчө анализдеп көрөлүчү. Модуль ичинде 2 минус тамырасында 5тин мааниси 0дон кичине болот. Аны кайдан көрдүм балдар? Анткени тамырасында 5тен 2ден чоң сан чыгат. 2ден чоң санды кемитсеңер терс сан чыгат да. Демек 2 минус тамырасында 5 деген туюнтманын мааниси 0дон кичине экен. Анда тамыр бул 0дон кичине экендигин көрсөк, модулдан чыккан учурда минусу менен чыгарып атабыз. Көрүп атасыңарбы минусту? Минус 2 минус тамырасында 5. Мына минусту көрүп турасыңарбы? Эгерде модулдун ичиндеги туюнтманын мааниси 0дон кичине болсо, анда минус менен белгиси менен чыгарасыңар дагы. Буларды теңдеш өзгөртүп, тамырасында 5ти биринчи жазып, 2ни кийин жазып койсоңор болот. Мынакей ордун алмаштырып койдум, көрүп жатасыңарбы? Тамырасында 5 минус 2 деп жазып койсоңор болот. Анткени кашаанын алдындагы минусту ачкан учурда минус 2 плюс тамырасында 5 болмок. Ошондуктан мен ордун алмаштырып жазып койдум. Эгерде ушул теорияны билбеген окуучу болсо, бул модулду алып таштап эле 2 минус тамырасында 5 деп жазып койсо ката болуп калат. Экинчи учурду карагыла эми. 3 минус тамырасында 5. Бул туюнтманын мааниси 0дон чоң балдар. Анткени тамырасында 5тин мааниси 2ден чоңураак сан чыгат. 3дөн кемиткен учурда оң сан чыгат. Эгер оң сан чыкса, модулдан чыгарганда өзү эле жазылат. Карагылачы. 3 минус тамырасында 5 болсо, модулдан чыкканда 3 минус тамырасында 5 болуп эле жазылат. Түшүндүңөрбү? Демек, модулду белгисин алып таштаардан мурда модулдун ичиндеги туюнтманын маанисине көңүл бургула. Терс болсо кантип жазышыбыз керек экен? Оң болсо кантип жазышыбыз керек экен? Мына ушул маалыматты тактап билгенден кийин эми келгиле ордуна коелук. Биринчи модулдун ичинде турган туюнтманын ордуна тамырасында 5 минус 2ни жазайын. Экинчинин ордуна 3 минус тамырасында 5ти жазайын. Ортосунда плюс белгиси турат. Эми силер өзүңөр баамдап тургандай тамырасында 5 менен минус тамырасында 5 карама каршы сандар болгондуктан суммасы 0гө барабар. Анда минус 2 плюс 3 болот. Минус 2 плюс 3 1ге барабар. Бул туюнтманы жөнөкөйлөткөндө жыйынтыгында 1 келип чыкты. Мынакей урматтуу бүтүрүүчүлөр, муну дагы дептериңерге жазып, өзүңөр анализдеп көргүлө. Сөзсүз эле ушундай кылып жазыш керек эмес. Мүмкүн силер мындан башка дагы жолдор менен жазсаңар болот. Бирок туура чыгарылышына жакшылап көңүл бурабыз. Ар бир тапшырманы чыгарып аткан учурда ага тиешелүү болгон теориялык материалдарды бир сыйра кайталап алгыла. Болуп турбу? Антпесеңер азыр модулдан чыгарган учурда көп окуучулар ката кетирип, модуль белгисин жөн эле алып ташташат. Жок, андай эмес. Алгач модуль белгисин алып таштаардан мурда анын ичинде турган туюнтманын мааниси 0дон чоңбу, же 0дон кичинеби, же 0гө барабарбы? Ошого карата анан кийин белгисин койсоңор болот. Келгиле, эми алгач дагы бир аз барабарсыздыктар тууралуу кайталап алалык. Анткени мен буларды жөн кайталабайм. 3-чү бөлүмдө ушул барабарсыздыктарды чыгарууга туура келет. Математикада так барабарсыздыктар бар, жана так эмес барабарсыздыктар бар. Мынакей x минус 7ден чоң так барабарсыздык берилди. Бул барабарсыздыктын мен геометриялык интерпретациясын же сүрөттөлүшүн көрсөтөйүнчү. Мынакей минус 7 көзөнөкчө болот. Так барабарсыздык болгондо геометриялык сүрөттөлүшүн көрсөтөөрдө минус 7нин мынакей туура келген чекитти белгилегенде көзөнөкчө кыласыңар. Минус 7ден чоң дейт. Демек оң жакты көздөй жазып койдум. Көрүп атасыңарбы? Жазган учурда минус 7ден плюс чексизге чейин. Мен азыр так барабарсыздыкты чыгардым. Чоң деп турат. Бул кичине деп турат. Бул дагы так барабарсыздык. Мунун дагы бул барабарсыздыктын геометриялык сүрөттөлүшүн көрсөтүп коеюн. Мынакей минус 7, минус 7ден кичине деп турат. 7. Кайталайм балдар. Бул жерде x 7ден кичине деп турат. Демек 7ни белгиледим. Мында да көзөнөкчө болот. 7ден кичине болсо, мына минус чексизге чейин кетти. Демек жообун жазганда минус чексизден 7ге чейин болот. Мен эки учурда тең так барабарсыздыктарды чыгардым. Так барабарсыздыктарга кайсылар кирери эсиңерге түштүбү? Чоң, кичине, экөө тең так барабарсыздык. Эми чоң же барабар, x чоң же барабар минус 7 болсо эмне өзгөрөт балдар? Ооба, геометриялык сүрөттөлүшүн көрсөтүп жаткан учурда көзөнөкчө эмес, мынакей боелот. Минус 7 кирет деген сөз.
сүрөттөлүштө боелот ичи. Сол жакта көзөнөкчө болуп турат го. Так барабарсыздыкта көзөнөкчө болот. Так эмес барабарсыздыкта ал чекиттин өзү да киргендиктен ичи боелот. Чоң болсо оң жакты көздөй кетет. Эми жообун жазган учурда -7 камтыган -7ден +7 чейинки аралык болгондуктан мынакей -7 кирет. -7 камтыган -7ден +7 чейинки аралык чарчы кашаа менен жазылды. Көрүп жатасыңарбы балдар? Так барабарсыздыкта тегерек кашаалар менен жазылат. А так эмес барабарсыздыкта чарчы кашаа менен жазылат. Жана чекиттин өзү боелот. Эми так эмес барабарсыздыктын дагы бир учуру x кичине же барабар 7. Анда геометриялык сүрөттөлүшүн көрсөтөйүн. Мында да 7-ни боёйбуз. Анткени бул так эмес барабарсыздык өзү кирет. Анда кичине болсо мынакей сол жакты көздөй кетет. Жообун жазган учурда 7-ни камтыган 7 өзү кирип атат да так эмес. Кичине же барабар 7. Демек 7-ни камтыган көрдүңөрбү? -7ден 7ге чейинки аралык. Мынакей балдар, ушул 4 учурга тең жакшылап көңүл бургулачы. Так барабарсыздыктар кездешет экзамендик материалдарды чыгарууда. Так эмес барабарсыздыктар кездешет. Ушулардын ар бирин чыгарып жаткан учурда геометриялык сүрөттөлүшүн так көрсөтүшүңөр керек жана барабарсыздык түрүндө жазганды билишиңер керек. Анан кийин аралыкты сүрөттөй билишиңер керек жазып. Келгиле эми ушул алган маалыматтарыбызды колдонуш үчүн мынакей сүрөттө көрсөтүп атам. Качан көзөнөкчө болот, качан ичи боело тургандыгына көңүл бурушуңар керек. 3-чү бөлүмдүн бир тапшырмасын аткарып көрөлүк. Мынакей силердин ошол 9-класстын мамлекеттик экзаменине карата сунуш кылынган тапшырмаларда 3-чү бөлүмдө ушул тапшырма кездешет. Барабарсыздыктар системасынын эң кичине бүтүн чыгарылышын тапкыла дейт. Демек, алгач мен системанын өзүн көчүрүп жазып алайын. Мынакей. Эми бул системанын эң кичине бүтүн чыгарылышын табыш үчүн алгач системаны чыгаралы. X барларды бир жагына, X жокторду экинчи жагына топтойлу. Карама каршы белги менен алып өтөбүз. Анда +10 болсо бер жака -10 болуп өттү. 3x бер жакта плюс болсо тияка -3x болуп өттү. X'ти камтыгандарды оң жагына, X'ти камтыбагандарды сол жагына алып өттүм. Экинчи барабарсыздыктан X камтыганын сол жагына алып өтөйүн. X'ти камтыбаганын оң жагына алып өтөйүн. X бер жакка өтөт, -1 оң жакка өтөт. Демек анда 4x - x чоң -16 +1. Мен бул жерде барабарсыздыкты чыгаруунун касиеттерин пайдаландым. Эми -10 + 7 бул -3кө барабар. 5x - 3x бул 2x'ка барабар. 4x - x деп турса бул 3x болот. -16 + 1 бул -15ке барабар. Эми балдар, барабарсыздыктын дагы бир касиети бар. Барабарсыздыктын эки жагын тең нөлдөн айырмаланган бир эле оң санга бөлөйүн. Биринчини 2ге бөлөйүн. Анда менде x кичине же барабар болот -1,5ден. Анткени -3'тү 2ге бөлсөм -1,5, 2'ни 2ге бөлсөм 1, 1'ди жазган жокмун. А экинчи барабарсыздыктан 3кө бөлөйүн эки жагын тең. Барабарсыздыктын эки жагын тең 3кө бөлсөм x чоң -5ден. Эми келгиле ушулардын ар биринин геометриялык сүрөттөлүшүн көрсөтөйүн. Мен жазууга же силерге ыңгайлуу болуш үчүн -1,5 чоң же барабар x дебестен x кичине же барабар -1,5 деп жазып алайынчы. Экөө бирдей эле мааниде, жазылыштар эле ар түрдүү болуп атат. Экинчи барабарсыздыктын өзүн жазайын. Келгиле эми геометриялык интерпретациясын көрсөтөйүн. X кичине же барабар -1,5. Геометриялык интерпретациясын көрсөтүш үчүн -1,5ти боёйм, анткени бул так эмес барабарсыздык. X кичине дейт, анда сол жакты көздөй кетиш керек. А экинчи барабарсыздыкты чыгаралы, X -5ден чоң дейт. Демек анда -5ти боёбойм, бул көзөнөкчө түрүндө болуп калат, анткени бул так барабарсыздык экен. -5ден чоң болсо оң жакты көздөй кетет. Эми система болгондуктан ушул экөөнүн кесилишин карайлык. Мынакей -1,5 анан -5. -1,5ден кичине, -5ден чоң. Эки аралыктын кесилиш аралыкты көрдүңөрбү? Мынакей балдар, кесилиш аралыгы x -5ден чоң, -1,5ден кичине же барабар экендиги келип чыкты. А биздин тапшырмада эмнени сурады эле? Системанын эң кичине бүтүн чыгарылышын. Анда эң кичине бүтүн чыгарылышы -5ден кичине болгон -4.
көрдүңөрбү? Эгер жөн эле системанын чыгарылышы десе -1,5 камтыган -5тен -1,5 чейинки аралык деп жазмакпыз. А бизде эң кичине бүтүн чыгарылышын сурагандыктан -4. Жообун жазган учурда жообу эң кичине бүтүн чыгарылышы x барабар -4 дейсиңер. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызда мен силерге мамлекеттик экзаменге карата даярданууга берилген тапшырмалардын арасынан айрымдарын чыгарып көрсөткөнгө аракет кылдым. Силер калган тапшырмаларды дагы өз алдыңарча ушул сыяктуу чыгарып көргөнгө аракет кылгыла. Мүмкүн силер мындан дагы ыңгайлуу жолун табаарсыңар. Анда эмесе мен силерди менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.